Саламатсыздарбы? Нурс ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Аида Салянованын абалы жакшыра элек. Бул тууралуу бүгүн 29-июлда Азаттык радиосуна анын адвокаты Рабига Сыдыкова билдирди. Абалы ошондой эле, тиешелүү дарылана албай жатса кантип жакшырмак эле. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин 2013-жылы мөөнөттөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынган мурдагы башкы прокурор Салянова Бишкектин номер 1-тергөө абагында отурат. Ал 15-июнда ооруканага которулуп, бирок 14 күндөн кийин кайра абакка жеткирилген. Туугандар ага жүрөк илдетинен тышкары пневмония деген диагноз коюлганын айтууда. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Салянованын саламаттыгы көзөмөлдө экенин жана өмүрүнө коркунуч жок экенин билдирип келет. 9-июлда адвокат Салянованын алы кетип дем жетпей энтигип жатканын, мындай абалдагы адам кардиологдун түздөн-түз көзөмөлүндө болушу керектигин айткан. Бүгүн 29-июлда Нарын облусунун Кочкор районунда экс-премьер-министр Сапар Исаковду колдоо митинги өтүп жатат. Маалыматка ылайык, ак ийилет бирок сынбайт аттуу акцияны Сапар Исаковду колдоо жана коргоо штабы экс-премьердин туулган күнүнө карата өткөрүшүүдө. Митингге Жогорку Кеңештин депутаты Асель Кодуранова, Сапар Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтакунов, мурдагы элчи Кылычбек Султан, Айкөл Алатоо коомунун төрагасы Амантур Жамгырчиев жана башкалар катышууда. Мурдагы элчи Кылычбек Султан Сапар Исаковдун баштаган иштери, анын камалышы менен аягына чыкпай калганын баса белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков репрессияларын токтотуп, экономикага көңүл буруп, жанындагы бузукуларын тыйышы керек, деди Кылычбек Султан. Ошондой эле чогулган Кочкор районунун элине учурда концерттик программа тартууланууда. Республика партиясында Алмазбек Атамбаевдин Өмүрбек Бабановдун дарегине айтып жаткан булганыч сөздөрүнө көңүл бурууну өздөрүнүн абийиринен төмөн көрүшөт. Бирок анын кийинки ушундай кадамдары жоопсуз калбайт. Мурдагы мамлекет башчысынын сындарына саясий бирикменин мүчөсү Канат Медин уулу ушундай жооп берди. Саясатчы өзүнүн Фейсбуктагы баракчасында өз кайрылуусун жарыялады. Сиз канттагы авиабаза аркылуу Кыргызстанга кайтып келип, Өмүрбек Токтогулович президенттикке талапкер катары коңшу өлкөгө бата сурап алуу үчүн, а мүмкүн бата сурап гана эмес, мен муну туура эмес деп эсептеймин деп билдиргенсиз. Качантан бери биз сизге тийишпей эле келе жатсак, мындай жорукту абийирибизден төмөн катары эсептесек, сиз Өмүрбек Токтогулович Бабановду каралоону токтотпой жатасыз. Так ошон үчүн бүгүн мен сизге кайрылып жатамын деп жазды Канат Медин уулу. Менин байкашымча, сиз өзүңүздү Кудай ойлоп алгансыз. Сиз гана башкаларды каралап, аларга катуу сүйлөп жана сөгө аласыз. Биз ойлодук эле, сиздин бул эң төмөнкү баскычтагы мүнөзүңүздү президенттик кызматыңыз менен калтырдыңыз деп. Бирок биз адашыппыз. Сиз айтып жатасыз, Бабанов Казакстандын президенти Назарбаев менен жолугушканы бата алуу үчүн гана эмес, дагы бир нерселерге жакындатып, менимче финансы маселесине буруп. Сиз мүмкүн бардыгын өзүңүз сыяктуу көрсөңүз керек, бирок мен сизди капалантат окшоймун. Бардыгы эле сизде эмес. Сиз Бабановдун жолугушуусуна чейин эле Казакстан менен мамилебизди бузгансыз. Андан ары кризиске жеткирдиңиз. Жөнөкөй элдер жана ишкерлер абдан жабыр тартышты. Өмүрбек Токтогулович так ушул маселелерди чечип жаткан. Президенттикке талапкер качан күчтүү болгондо, өнүктөш мамлекеттердин жетекчилери жолугушкан аракеттенишет жана мамилени жолго салышат. Так ошол үчүн Нурсултан Назарбаев Өмүрбек Токтогуловичти жолугушууга чакырган. Ал эми жолугушууда болсо, сөз жалгыз мамлекеттер аралык эки тараптуу мамилени жакшыртуу тууралуу болгон. Бир мүнөткө эле эслетип көрүңүздөр. Бирок сиздер муну ар мүнөт сайын эң сонун жасай аласыздар. Сиз азыр президентсиңиз. Эгерде сиздин оппонентиңиз Путин менен жолугушууга жөнөсө, сиз эмне кылмак элеңиз? Сиз менен бизге муну элестетүү оңой эле болсо керек. Сиз аны каралап, булганыч сөздөрдүн баарын колдонуп, өзүңүздүн КТРК, УКМК, башкы прокуратураны толук иштетип, андай адамды мекени саткынчысы жана чыккынчысы деп сөгөт элеңиз. Сиз болгондо да, менимче, Россия менен болгон мамилени да бузмаксыз. Сиз башка бир өлкөнүн жетекчиси менен жолугушууга, сизди Кыргызстанда бир дагы саясатчы колдобой жаткан убакытта бардыңыз. Ошол эле учурда өзүңүздүн ушул жоругуңуздун арты кандай болот билип туруп актанып, кайрадан эле Бабановду ушактап жаттыңыз. Анын үстүнө сиз азыркы мезгилде айтканга болбой турганды сүйлөп, мен азыр президенттикке талапкер эмесмин дедиңиз. Мен сиздин эсиңизге саламын. Сиз өзүңүздү тандалгандардамын деп эсептейсиз. Сизге мүмкүн, а башкаларга болбойбу? Эки жүздүүлүктүн кезектеги тастыктамасы, анан Бабановдун жолугушуусу кандай айырма? Эске алыңыз, эгер биз сиздин мындай булганыч сөздөрүңүзгө көңүл бурсак, анда муну биз өз абийирибизден төмөн көрөбүз. Бирок сиздин Республика партиясынын жетекчилеринин жана тарапташтарынын дарегине мындан ары асылганыңыз жөн калбайт. Эске салсак, 24-июлда Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Орусиянын президенти Владимир Путин менен Москвада жолугушкан.
Жети Өгүз районунда мечитте 9 жаштагы бала сүннөткө отургузулуп, бирок кан көп кеткенине байланыштуу ата-энеси ооруканага кайрылышкан. Учурда аталган окуя боюнча милиция териштирүү иштерин баштады. Бул тууралуу бүгүн 29-июлда облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя 25-июль күнү орун алган. Анда 9 жаштагы баланы жергиликтүү мечиттердин биринен сүннөткө отургузгандан кийин түнү бою кан токтобой койгон. Натыйжада ата-энеси ооруканага кайрылышкан. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, учурда милиция кызматкерлери тарабынан териштирүү иштери башталды. Анын жыйынтыгы менен толук маалымат берилет деп билдиришти милициядан. Рыспек жана Тынычбек Акматбаевдин атасы Батукаевдин ишинде Феликс Коловдун жоопкерчилиги боюнча башкы прокурорго кайрылуу жасады. Кайрылууну Феликс Колов интернеттеги баракчасына бөлүштү. Өздүк баракчама маркум Тынычбек жана Рыспек Акматбаевдин атасы Абдымалик Акматбаевдин кайрылуусун жарыялайм жана аны колдойм. Анын уулдарынын өлүмү ишине байланыштуу бардык жагдайларды толугу менен иликтөө зарыл деп ойлойм. Аны кайрадан каралып жаткан Батукаевдин ишинин алкагында караса болот деп жазат Колов. Кайрылуунун тексти: Урматтуу Өткүрбек Асилбекович, элибизде кан кое бербейт, кыңырыш 40 жылдан кийин билинет деген сыңары. Бул факты 40 жылга жетпей эле ачыкталганы турат. 2005-жылы уулум Тынычбек Акматбаев Жогорку Кеңештин депутаты, Коопсуздук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасы катары Молдовановка айылындагы жабык мекеме катары саналган жайга барган. Ал жакта белгилүү башкесер Азиз Батукаев тарабынан атылган. Менимче уулумду алдын ала дыкат сүйлөшүлгөн план боюнча өлтүрүшкөн. Ошол учурдагы өкмөт башчы Феликс Колов Азиз Батукаев менен жакын мамиледе болгонун көңүл сыртында калтырбашыбыз керек. Буга жаңы жердеги колонияда аны менен кучакташып түшкөн сүрөттөрү далил боло алат. Убагында ошол учурдагы президент Курманбек Бакиевке алып барганында көрүүсү келбей, аны атайын түзүлгөн комиссияга бериңиз, карап чыгышат. Менин убактым жок деген. Алар тарабынан түзүлгөн комиссияга сүрөттөрдү бердим. Феликс Колов менен кучакташып түшкөн сүрөттөн тышкары видео да бар экени калппы. Уулум Тынычбек Акматбаев каза болгондон кийин Феликс Колов ошол учурдагы президент Бакиевке кирип: Курманбек Салиевич, балким сиз билбесеңиз керек, бирок Жаныш Бакиевке эчак эле генерал чини берилиши керек эле дейт. Андан көп өтпөй президенттин ниниси генерал болгонун унуткан жоксуңарбы? Кылмышкерлер уулум Тынычбекти жок кылышкандан жарым жылдан кийин кан ички иштер дагы бир уулум Рыспекти атып кетишти. Ошентип эки уулумдан ажырап, байбичем экөөбүз кайгыга түшүп кеттик. Андан негизги ролду президенттин ниниси Жаныш Бакиев ойногон. Ага каршы сүйлөгөн депутаттарды, патриот жигиттерди жок кылып жатты. Ошону менен бирге Батукаевди сый менен узаткан жетекчилердин жоопкерчилигинде карап чыгуу кажет. Өзгөчө генерал Зарылбек Рысалиевди. Эмнеге ал ооруканага жатып алып ушул кезге чейин убакытты созуп келе жатат? Зарылбек коркконунан эле ооруканага жатып алды. Бул адамдын жоопкерчилигин сөзсүз карап чыгуу зарыл. Кокой, ал 3 күндүн ичинде өлөт деп дүйнөгө айтып чыккан Батукаевдин адвокаты Турсунбек Акундун жоопкерчилигинде тийиштүү деңгээлде кароо кажет. Кайрылуумда дагы бир жолу баса белгилеп айтып сурангым келет. Менин оюмча Феликс Колов Батукаевдин ишинде түздөн-түз жоопкерчиликти алышы керек. Айын кептер боюнча ал Батукаевдин эжесинин кызына үйлөнгөн. Бир нерсе болсо эле Колов ийинин кушуруп: мен аны билбейм, ал менин таанышым эмес деп чыгат. Ал кантип билбейт? Жаңы жердеги абакта Батукаев менен кучакташып түшкөн сүрөтүн өз көзүм менен көрдүм. Аскар Акаев убагында Феликс Коловду камакка отургузганы да бекеринен эмес. Азиз Батукаевдин маселеси көтөрүлүп жатканда Феликс Коловдун жоопкерчилигин карап, аныктап, аны жазага тартууну суранам. Батукаевдин качып кетишине Колов тарабынан көп аракеттер жумшалышы мүмкүн деп жазылат кайрылууда. Бишкектин Свердлов райондук сотунда Борбор калаанын жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу соттук териштирүү уланып жатат. Бүгүн мамлекеттик ЭКТ инспекциясынын өкүлдөрү Шараф Ачилдиев жана Таалайбек Ашырбаев күбө катары көрсөтмө беришти. Алар оңдоп түзөө иштери аяктагандан кийин сөзсүз акт түзүлөрүн, ансыз объект эксплуатацияга кабыл алынбасын, бардык мыйзамдар сакталганын жана жогорку кызмат адамдарынан эч кандай басым болбогонун айтышты. Ошондой эле курулушта тийиштүү документтер жок болуп жатканы тууралуу эмнеге өкмөт башчыга эмес, президент аппаратына Сапар Исаковго жаздыңар деген суроого күбө тарап жетекчилик ошентип чечкен деген жообун айтты. Дагы бир күбө электр станциялары ишканасынын жетекчиси Таалайбек Толубаев $386 миллион негизделген документ барбы деген суроого жооп берип жатып, андай документ жок экенин билдирди. Толубаев айыпталып жаткандардын көпчүлүк суроосуна эсимде жок, билбейм деп жооп берип жатты. Мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев сотто алардын тагдыры чечилип жатканын эскертип, Толубаевди соттун алдында калп айтпоого чакырды. Сатыбалдиевдин тарыхта уят
жат болосуң деген сөзүн айыптоочу тарап күбөгө басым катары баалады. ЖЭБ боюнча иште жогорку кызматтагы эң көп адам камакка алынып, 386 миллион долларлык ири насыянын айланасында сөз болуп жатат. Кармалгандар арасында мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Алиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов жана ЖЭБти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Бримкулов бар. Мурдагы финансы министри Ольга Лаврова үй камагында. Аларга коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген биренелер менен айып коюлган. 8 айыпталуучунун баш аягы 20га жакын жактоочусу бар. Мамлекеттик айыптоочу тараптан 6 прокурор иштеп атат. Кылмыш иши быйыл 18 февралдан тарта сотто карала баштаган. Мамлекеттик байланыш жана маалыматтык технологиялар комитетинин мурдагы башчысы Бакыт Шаршембиев жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековго каршы соттон утуп алды. Аткаминер парламентарийди анын ар намысына жана абийирине шек келтирген деп күнөөлөгөн. Сокулук райондук соту Момбековду Шаршембиевге 25 000 сом төлөп берүүгө милдеттендиргендиги боюнча мурдараак белгилүү болгон. МБЖ МТКнын мурдагы башчысы Вести KG сайтынын зыяндын суммасы менен макулсузбу жана каражатты кандай максатта колдонгону жатасыз дегенине жооп берди. Мен өзүм соттук процесске катышканым жок. Бирок депутаттын чечимге макул эмес жана соттор кеңешине арыз беремин дегенин ЖМКлардан билдим деп айтты Бакыт Нуржанович. Ал эми зыяндан түшкөн каражат боюнча башында мен 1 миллион сомго доо арызды берген болчумун. Ал каражаттан мага 1 тыйын да кереги жок. Мен ал каражаттын бардыгын балдар онкологиясына котормок элем. Эске салсак, мамлекеттик байланыш жана маалыматтык технологиялар комитетинин мурдагы башчысы доо арызды 2019-жылдын октябрь айында берген. Ага депутат Рыскелди Момбековдун аны 9 кылмыш ишинин фигуранты деп атаганы себеп болгон. 2018-жылы өткөрүлгөн Москвадагы дүйнөлүк чемпионат учурунда футбол ишкооздорун машинеси менен салдырып кеткен кыргызстандык таксист Чыңгыз Анарбек уулу Кыргызстанга кайтып келди. Бул тууралуу Вести KG сайтына Замандаш саясий партиясынан кабарлашты. Чыңгыз өз мекенине биротоло кайтып келди деп маалымат беришти ал жактан. Ал эми кыргызстандык өз кезегинде ал ЖТК болгондо жана ал камакка түшкөндө жардам көрсөткөн саясатчылар менен мекендештерине ыраазычылык билдирди. Ыраазычылык сөздөрүн Чыңгыз Анарбек уулунун энеси да айтып өттү. Эсиңиздерге салып кетсек, резонанстуу ЖТК 2018-жылдын 16-июнунда Москва шаарында болгон. Таксист автомобилди башкара албай калып, футбол ишкооздору турган топту сүзгөн. Алардын көпчүлүгү жаракат алышкан. Кээ бирөөлөрү оор жаракатка кептелишкен. Ошондо окуя болордон мурда Чыңгыз 1 сутка бою уктаган эместиги жөнүндө кабарлашкан. Бүгүн жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Жалал Абад облусундагы Майлуу суу лампа заводунун иши менен таанышты. 1700дөй жергиликтүү тургунду иш менен камсыздаган заводдо ушул тапта лампанын ондогон түрлөрү чыгууда. Арасында заманбап электр энергиясын үнөмдөөчү лампаларды чыгарып экспорттоого жетишкен. Кытай жана Түркия өндүрүшүндөгү лампалардан айырмаланып, Майлуу суу лампасынын сапаты жогору экени аныкталган. Ошентсе да заводдун жетекчилиги маалымдагандай, алар мамлекеттик колдоого муктаж. Учурда эски өндүрүштөгү лампалар бара-бара рыноктан сурулуп чыгууда. Андыктан заводдогу жабдууларды да реконструкциялоо зарылдыгы чыгууда. Ал үчүн жалпы жонунан 7,5 миллион доллардай акча каражаты керектелет. Буга чейин заводко Кыргыз-Орус фондунан насыя алуу аракети болуп, андан натыйжа чыккан эмес. Анткени завод стратегиялык объект болгондуктан кредит берилиш үчүн аны өкмөт өзү сатып алуусу керек же башка инвесторго сатуу зарыл деген маселе бар. Эгер завод жаман колго сатылып кетсе, анын иши токтоп калышы ыктымал деген чоочулоолор бар экени белгиленип, бул проблема өкмөттүн деңгээлинде чечилиши керектиги белгиленди. Төрага Дастанбек Жумабеков завод боюнча өз пикирин билдирди. Биз ар дайым 10 же 100 жумуш орнун түзөлү деп инвестор издейбиз. Аларга жер таап берели, шарт түзөлү деп убара болуп жүрөбүз. Бирок 1700 адамга жумуш берген ушундай алтындай болгон заводду колдой албасак, анда өнүгүүдөн үмүт үзүп коюш керек. Ар бир үйдө, ар бир ишканада майлуу суунун чырагы күйүп турушу керек. Ал үчүн рекламаны күчөтүп, маркетинг жолго коюлушу зарыл. Өзүбүздүн өндүрүштү колдоо үчүн өкмөт бул чараларды көрүшү кажет. Сырттан келген лампага салыктарды жогорулатып, ал эми биздин лампа заводду салыктардан жеңилдетүү керек деди төрага. Белгилей кетсек, завод ар ай сайын 15 миллион сом салык төлөйт. Ошондой эле төрага Дастанбек Жумабеков, депутат Талантбек Мамытов жана өкмөт өкүлдөрү Майлуу суу шаарынын тургундары менен жолугушту. Тургундар өтө курч маселелерди козгоп, мэрия жакшы иш алып барбай жатканын айтып даттанышты. Эң башкы көйгөйлөрдүн бири бул ичүүчү суу. Шаардыктарга ичүүгө мүмкүн болбогон ылай суу келет. Элдин көбү ал сууну тундуруп ичсе, айрымдар таза суу сатып алууга аргасыз. Спикер өкмөттүн тийиштүү өкүлдөрүнө
өкүлдөрүнө кайрылып элге жооп алып берди. Таза суу департаментинин өкүлү Сайпедин Момунов Майлуу суу шаарын таза суу менен камсыздоого Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 8,1 миллион евро каралып жатканын билдирди. Каражаттын 35% грант, 65% насыя. Каражат жеңилдетилген шартта 25 жылга алынууда. Учурда суу курулмасына, суу куурларын, саркынды суу куурларын алмаштыруу үчүн жана керектүү техника сатып алууга тендер жарыялоо иштери даярдалууда. 2020 жылдын аягына чейин таза суу долбоору ишке ашып бүтөрү маалым болду. Өз сөзүндө төрага эл таза суу менен камсыз болушу керектигин белгилеп, маселени көзөмөлгө аларын билдирди. Жолугушууда көбүнесе социалдык багыттагы мугалимдердин айлыктары, пенсия, жөлөк пул алуу көйгөйлөрү, шаарды көрктөндүрүү сындуу маселелерди ортого салды. Төрага бул суроолорго жооп берип жатып, сентябрдан тарта мугалимдердин айлыгы 30%га көтөрүлө турганын, октябрда пенсияга акча кошула турганын белгиледи. Аны менен катар спикер пенсия жана жөлөк пул алууну жеңилдетүү боюнча Жогорку Кеңештин кабыл алган мыйзамдар боюнча маалымат берди.